something I can do. Дал ушул Япониядан келген 2 рет Олимпиада чемпиону боюнча маалымат алып кетсек, жаш жигиттерге бүгүн жана кеше күнү мастер-класс көрсөттү. Дал ушул мастер-класс жөнүндө бир-эки сөз айтып кетсеңиз. 2 жолу подряд Олимпийский игрын уткан балада Масато Учишиба деген. Кече бүгүн көргөзүп аткан мастер-классы аябай жакшы. Например, гейрлер келип өзүнүн техникасын көргөзбөйт да. Бул болгондой көргөзүп атат да. Мен, например, азыркы учурда күрөшүп жүргөн баламын, билем да, када алдап атат, када тура көргөзүп атат. Бүт полный тура көргөзүп атат. Бутту кандай коёт, кисти, локотьты, башты полный бүт жакшы көргөзүп атат да. Аябай биздин Кыргызстан дзюдосуна аябай жакшы салым кылып атат да. Жакшы нерселерди үйрөтүп атат. Жана мындай суроо, дал ушул дзюдо мекенинен келген спортчу катары техника жактан жана мындай машыгууга өзүнүн подходу жактан айырмасы бар экенби? Конечно, айырмасы бар. Булар деген родоначальник дзюдода. Булар башынан 4 жаш, 5 жашынан баштап бүт тура үйрөнөт да булар. Анан юнош молодежько келгенде башка тренерге өткөндө, например, техникасын сындырып, бу тура эмес, тиги тура эмес деп сындырбайт да, полный баары тура. Бүгүн сизде Турцияга учат экенсиз. Дал ушул Турцияга кандай максат менен барып жатасыз? Турцияда открытый кубок Европы деген соревнование болот. Жайында билесиңер, олимпийский, юношеский олимпиада болот. Ошака очко берилет да. Ошонун астында 2 жума сбор өтүп, мынакей Кудай жалгап Учишибада келип Япониядан кетерин астында балдардын духун көтөрүп, өзү да колдоп жардам берип атат. жылдын федерациялардын жалпы жылдык жыйынтыгында Кыргызстан дзюдо федерация 1-орунду алган. Бул эми бул мен айтып атат, ушу биздин дзюдонун жогорку деңгээлге чыгып, мындай жакшы иш алып баратканы билинип турат да. Жана суроо бердиңиз, эми бул жерде мамлекеттин кандай жардам көргөзүп болот деп. Негизи мамлекет өзүнүн колун келишинче биздин эми спортту өндүрүүгө, өсүшүнө, анан эл аралык деңгээлде жана мелдештерге катышкандар, сборго катышкандар боюнча эми акча каражаттарын эми бөлүп берип атат, бирок жетишсиздик болуп атат да. Бул эми жетишпей атат. We make the strings louder. Все соперники сильные, все но все показывает дух, который у тебя внутри. Перетерпишь — выиграешь. Не перетерпел — установили в клетку. А на самом деле, на все воля Божья, на все воля Аллаха. Ар тараптан дайым болушубуз керек. Мен үчүн стойкада, борьбада айырмасы жок. Бул спортто мен жүргөнүм 10 жылдан бери ашып кетти. Азбы көппү ошол убакта алган өзүмдүн опытымды эртеңки болгон бойдо колдоном деген ойдо.
удачи и пусть победит сильнейший. Спасибо большое. That's my best friend. Holla, holla, holla. We go booty, bitch, business from Texas. Акжол, негизи өзүңүз жөнүндө жана үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз бизге. Мен атым Акжол Махмудов. Мен 1999 жылы төрөлүп, 15 апрелде төрөлгөм. Үй бүлөдө 5 бир тууганбыз. 2 карындашым, 2 байкем бар. 2 байкем да ошондой эле грек-рим күрөшү менен катышат. Акжол, негизи эле ушул күрөш спортуна кантип келип калдыңыз? Ошол жөнүндө кеп салып кетсеңиз. Күрөш кесибин негизи мен тандаган эмесмин, бул кесипти атам тандаган. Ал кезде мен 1 класс болчумун. 1 класста атам ушул спорту сүйүп, ушул спортко бизди атам алып келген. Негизи эле ушул Азия чемпиондугун алууга сизге эмне түрткү болду? Ушуга кантип келип калдыңыз? Албетте түрткүнү мага биринчи очередде агай берип атты. Агай утуш керек, өзү мотивация коюп берип атты алдыга. Ошондой эле досторум, бир туугандарым, жакындарым баары өзү морально колдон келген поддержкаларын берип, колдоп турушту. Мен чоң түрткү болду ошолордун баары мага. Негизи мындай келечекте азыр деле мындай жылдыз оорусуна кабылып калам деген оюңуз жокпу? Жылдыз оорусу мен үчүн мындай жаман сапат болуп саналат. Негизи мына жөндөм, талант, эмгек, каражат ошол ийгиликти багындыруу үчүн ошонун ичинен кайсынысы керек? Менин оюмча эң биринчиден эмгек кылыш керек. Эмгек биринчи очередде, ошондой эле экинчи очередде каражат болуш керек. Албетте медицина, питание. Ал жөнүндө бала ойлоно берсе да кыйналып кетет. Ошон үчүн экинчи орунда каражат. Калган дальше кете берет өзүнчө. Акжол, бизге аябай кызык нерсе болуп атат. Бул сиз күнүңүздү кантип баштайсыз, кантип бүтүрөсүз? Ошону чагылдырып айтып берсеңиз. Эртең багымдат намаз болуп, намазга турам. Намаз айжага чейин кыш мезгилинде саат 6:30-7-де окуп атканбыз. Азыр эми жаз келип, жай келген сайын эрте окула баштайт. Ошондо мен айжага чейин эрте туруп, 7-де туруп, намаз окуп, андан кийин бир аз китеп окуп, чыгып прогулка алып жүрдүк саат 9-га чейин. 9-да келип, 8:30-9-да завтрак ичип, анан 10-да тренировкага барганбыз. Режим негизи меники ошондой. Эрте мен үйдөн чыгып кетем саат 9-тарда. 10-да тренировка башталат. Саат 12:30-1-де бүтөт тренировка. Күнүнө ошол канча саат машыгасыз ошо? Ошо эрте мен саат 10-дон баштап 12:30-1-ге чейин кээде 12-де бүтүп калат. 2,5-3 саат, максимум 3 саат, негизи стабильно 2 сааттан болот. Тренировкадан кийин чыгып обед ичем. Обедтен кийин уже пешин намаз келип калат, аны окуп. Спорт школада өзүм ошол жакта жашайм, түштө. Спорт школага барып, ал жакта эс алып, кечки тренировкага чейин восстановление болуп, кайра саат 6-да тренировка башталат. 6-дан саат 8:30-9-га чейин тренировка кылып, анан ужин ичип алып, кайра үйгө барып, саат 9:30-10-да жатып уктап калам. Буга чейин сиз кадеттер арасында чемпион болдуңуз, өспүрүмдөр арасында чемпион болдуңуз, анан мына чоңдор арасында Азиянын чемпиону болуп атасыз. Анан ушул чоңдор арасында сиз канча турнирди өткөрдүңүз? Чоңдор арасында буга чейин Кубок Кыргызской Республика болгон, ошого биринчи жолу катыштым. Ага чейин 1-2 международный турнирлер болгон. Так мындай чоң аренага чыга элек болчумун.
негизи ушул жаш кезден сиз кандай кыял койчу элеңиз? Балким сиз башка кесиптин өкүлү болом деп же бир гана ушул спортко басым жасайм дедиңиз. Кандай болду эле? Мен кичинекей кезде өзүм теңдүү балдарды караган эмесмин. Өзүмөн бир 5 жаш, 10 жаш улуу байкелерди карап, ошолор мага түрткү болуп, алардын интернетте жүргөндөрүн көрүп, тренировка алгандарын көрүп, ошолордон тажрыйба алып, мындай кандай десем бир мотивация болуп, ошолор мага мен ушул деңгээлге жетем деген кыялдар менен келаткан. Эң негизги кыялым орундалганы бул 2012-жылы бул жакта кадеттер арасында чемпионат Азия болгон. Биз анда 7-класс болчук. Ошондо бул чемпионат Азияны көрүп, ушундай өтө чоң кыялдар пайда болгон. Мен да ушул чемпионат Азияны Бишкекте көрөсөм, Бишкекте көрөшүп калсам экен, именно дворец спортто деген кыялдарым чоң болчу. Ошол кыялдарым орундалды. Анан сиз ушул жашооңузда тренировка кылганда эмнелерди, мындай өзүңө кандай ошибкаларды кетирбеш керек мыкты спортсмен болуш үчүн? Эмне кылбоо керек? Эң биринчиден ушул элдин назарына албаш керек. Спортсмен болсуңбу, же ырчы болсуң, ким болсоң дагы сен көтөргөндө эл болот, түшүргөндө эл болот. Ошон үчүн кичпейилдүү болуп, башың асманга жетсе да, бутуң жерде экенин унутпаш керек. Күрөш бул мен үчүн уже менин жашоом болуп калды. Менин жашоом уже күрөш менен байланып, уже бул менин жумуш катары болуп калды уже. Албетте, чемпион Азия болуш мен үчүн абдан кыйын болду. Буга чейин чемпионат Азияга чейин даярдыктар аябай жакшы болду. Мен өзүм тренерим Майырбек Ахмедов менен өзүнчө индивидуально даярдандык. Негизи алдыда максаттар, эң негизги максат олимпийский чемпион болуш. Ага чейин деле максаттар көп, буюрса чемпион мира болуш керек. Например, греко-рим күрөшү ушул эле вольный күрөш менен салыштырганда биздики выше пояса, алар общий вольно күрөшөт, бутка кирип, бизде андай жок. Бул акула деген негизи кичинекей кезде 2014-жылы кадеттер арасында олимпийский чемпион болгон, россиялык балбан. Ошол байкасам Инстаграмда, ошол кезде Инстаграмга жаңы кирип баштагам мен. Ошондо анын баары акула, зверь ушундай кылып айтып, ал өзүн да акула деп жазып койгон. Ошону көрүп эле мен кичинекей кезде ошентип мен да өзүм жазып койгом. Көбүнчө толкундандым, сүйүндүм аябай. Сезимдер сонун болду. Ошол ак жолду сиз качантан бери машыктырып баштадыңыз, качантан бери машыктырып келатасыз? 5 жыл машыктырып атам, машыгып атабыз. Кичинекей кезинде кичинекей бала 35 килограмм салмагы болуп, борбордо бир экзамен болгондо карап, набор болгондо как раз менин наборум болгон, ошону байкадым. Бала мындай ичинде бар да способностьтар. Күрөшкө жаңа чувство деген бар. Чувство деген слово чувство. Чувствительный бала, да, аябай. Это чувствительный бала деген это прием кылганда анча учпайт, бутта жакшы турат. Как мышыкты ыргытканда бутка турат го. Ушул бала ошого бутка окшогон да. Аябай мындай ойлору, сөздөрү айтканда аябай мындай балдар келгенде сурайын да, эмне сен спортко катышып атасың? Баары айта албайт, мен чемпион, дүйнө чемпион, олимпийский чемпион болом. Кимде жүрөгү бар, ошол балдар только айта алат да. Ак жол сизге ушу башында келгенде ушундай даражага жетет деп ойлодуңуз беле? Тренер баштап иштеп, если тренер өзү эчтеке максат коюп иштебесе, то тренер чоң ийгиликке жете албайт. Биринчи техника жакшы болуш керек. Техника, основа техника, күрөштүн техника. Техника бересиң, это школа дейт. Ушу биринчи ошону коюш керек. Калган нерселер табылат, күч деген табылат, выносливость табылат.
биринчи жакшы техника коюш керек. Негизи эле агай ушундай ак жолго окшогон чемпиондорду тарбиялап чыгуу үчүн сыр эмнеде? Көп балдар болду. Ошо бир бала чыкканда артынан карайсың, эмне үчүн бул бала мисалы күмүш коло алды, эмне үчүн алтын албай калды, өзүң ойлоп каласың да. Ошон үчүн эмне жетишпей калды, ошо ошибкаларды жакшы балдар артынан чыккан балдарга ошо пайдаланасың да. Буга жетпесе эмки окчун болгондо ошо ошибканы кылбайбыз. Муну башка иштеп, чоң ийгиликке жетип максатты коесуң да. Ошон үчүн кандай ошибкалар болду, ак жолдуку башкача иштеп атабыз азыр. Өзүнчө данные башкача уну, өзүнчө таланттуу бала. Талант дегенди ал билбейт, может өзү ошол талант. Талант деген эмгек менен ачылат да. Если талант бар болсо, если эмгектебесең, ал ичинде бекинип тура берет, көлгө окшоп. Или суу, например, суу кургап калат, ошондой болуп калат да. Талантты если эмгектенсең, акырын ачылып баштайт, жакшы ийгиликке жетесиң да. Ошону дайыма иштеш керек биринчи. That's my best friend. Дүйнөлүк аренага чыгып, мына Азия оюндарына кирип, мына Кудай буйрса Олимпиадага кирет деген үмүттү күтүп атабыз. Ошондуктан бул Кыргызстандын эли, жаштар спорту сүйгөн жаштарыбыз ошол алыш күрөсүн тандап, көбү кызыгуу аябай өрчүп атат. Маселен бүгүнкү чемпионатта мына 296 спортчу катышып атат. Бул демек алыш күрөшүнүн кызыгуу бийик деңгээлде деп эсептесек болот. Алыш белбоолу алыш күрөшүнүн азыр Кыргызстан биринчилигин өткөрүп жатабыз. Бул Кыргызстан чемпионаты мына азыр бизге 3-чү көчмөндөр келе жаткан 3-чү көчмөндөр оюндарына биринчи тандап алуу этаптарынан бири болуп эсептелет. Ушул жерден biz Кыргызстан курама сборный командасын түзүп алабыз. Биздин алыш правиласы боюнча эки кол бирден оролот. Ошол жерде вольный анан классический стиль эки стиль боюнча өткөрүп атабыз азыр. Ошо Кыргызстан курама командасын тандап алуу турнири болуп жатат да. Апрель айында дагы турнирин өткөрөбүз Кыргызстан биринчилиги. Школьниктер арасында. Эң кичинекей вес 30 килограммдан баштайбыз. Ошо 30 килограммдан 30-35 ушундай вестер болот. Биздин алыш күрөшү биздин улуттук күрөш болгон үчүн бизде баягы той аштар болобу, бардык жерде алыш күрөшү өтөт. Ошого биздин азыр алыш күрөшү аябай баягы өнүгүп жатат. Буюрса алыш күрөшүнүн өмүрү узун деп ойлойбуз. Кийинки олимпиадалык оюндарга буюрса кирет деген чоң үмүттөбүз. That's my best friend. Holla, holla, holla. Big old booty bitch business. What's up?